Бир жолу бийик тоолордо мындай окуя болуптур. Кыздарым, биз Актан агар менен Тайнеңерге барып келели. Кечинден келип калабыз. Силер бизди күтүп тургула. Макул апа, күтөбүз. Булар келгенче токойго барып кышкы жемиштерди терип келбейлиби? Кандай дейсиң? Кечке чейин боз үйгө келип калабыз. Макул. Ошентип эжесиңди токойго жол тартышат. Токойго бара жатып, артынан тоо желмоозу ээрчип алганын байкабай калышат. Азыр бул экөөнүн кууп жетип, аркан менен байлап, үңкүрүмө сөйлөп барам. Анан мага булар кул болушат. Анан артынан кууп барып, тоо желмоозу кыздарды баса калат. Аркан менен байлап, үңкүрүнө сүйрөп келет. Колго түштүңөрбү я? Эми бияктан качан деп ойлобогула. Бирөөңөр мага кул болосуңар, бирөөңөрдү мен жейм. Келе солор. Алда оштукай башыңарга эмне кийип алдыңар окшошуп, я? Майрамда тоо желмоозу. Жаңы жыл келбедиби? Майрамыңыз менен сизди. Көп жашаңыз. Сиз быйыл 250-ге чыгасыз. Таң калыштуу. Ушунча да көп жашайт экен, тоо желмооздар. Дагы канча жыл майрамдап жүрөсүз тоолордо, я? Өлбөй. 100 жылбы? Мен азыр силерге өкөңөрдү 100 жылды көрсөтөм. Өпкөңөрдү үзгөндө көрөсүңөр. Ушул жерде. Кечириңиз тоо желмоозу. Тамашалап койдук. Майрамыңыз менен сизди. Ой, бул эмне я? Жүрүңүз боз үйгө. Ал жакты кооздоп койдук биз. Токойдон сүйрөп келип, бул кадагайды эмне коюп койдуңар боз үйгө, я? Сап-сайтып. Буну ёлка дейт. Бул жаңы жылдын салты ушундай тоо желмоозу. А бул бизден сизге белек. Көп жашаңыз, майрамыңыз менен бактылуу болгула, ден соолуктуу болгула, оорубагыла. Эмне болду сиз менен тоо желмоозу, я? Ушунча жыл жашап мага эч ким белек берген жок эле. Эми мен аябай ак көңүл, кечиримдүү жоош болом. Ошол эле күнү тоо желмоозу кыздарды бошотуп, аларга белектерден берип, өзү боз үйүнө жеткизет. Кыздардын энеси эжесиңди аман эсен келгенине сүйүнүп, тоо желмоозду майрамы менен куттуктап, 2 курчун толтура белек салып берип, үйүнө жөнөтөт. Ушундай жомок кыргыздардын тоосунда болуптур.